өзүңөр билгендей биз мугалимдер баарыбыз бөлүшүп алып баарлашуу сааттарын өтүп жүрөбүз. Буга чейин катышып жүрөсүңөрбү? Ооба, Бүгүнкү биздин темабыз финансылык сабаттуулук боюнча сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн менин колумда турган маркер, качандыр бир кезде бул кимдир бирөөнүн идеясы болгон, туурабы? Ушул маркерди ушундай кылып ойлоп таап, ушундай жазса, мунун өңдөрү ушундай болсо деп кимдир бирөөнүн башындагы эле эмне болгон, идея болгон. Кийин ал бара-бара ишке ашып, эми мындай маркер болуп чыкты. Маркерлер эмне болуп атат? Азыр сатылып, бул эмне болуп атат? Акча, Акчалар, накталай акчалар, мисалы үчүн алтындар да болобу, алтын акчалар да болобу, же кагаз акчалар деп бөлөт экенбиз, Финансылык сабаттуулук деген азыркы жаныңда болгон нерсени, бар акчаңды туура пайдалануу, туура коротуу, туура үнөмдөө жана туура сарптоо экен. Алган айлык маянабыздан азыраак бөлүгүн коротуп, көбүрөөк бөлүгүн сактаганга аракет кылышыбыз керек экен. Өзү акция дегенде көрүп жүрөсүңөр, акция десе эле эң арзан нерсе экен деп. Биз ойлоп акчабызды тетирисинче, тескерисинче көбүрөөк акчаны сарптап алышыбыз мүмкүн экен да. Мисалы үчүн айтып атат, сатып алууда алдын ала пландаңыз дейт, жана жарнамаларга эч качан эмне болуш керек экен? Алданбаш керек экен, Кредит бул финансылык сабаттуулукта эң бир коркунучтуу нерсе катары кабыл алсак болот экен. Өзүбүзгө бир пайда алып келе турган адамдарга жазылып аларды окусак, анын деле кандайдыр бир деңгээлде бизге пайдасы тиет. Себеби эч ким отуруп атайын китеп окубайт, мен финансово грамотный болоюнчу деп туруп отурбайт. Бирок в любом случае Инстаграмды же бир нерсени ачасыңар үйдөн, туурабы? Ошону ачып атканда деле, мисалы, эгер ошол силерге пайдасы тие турган бирөөгө жазылсаңар, ошонун мисалы бир күндө бир толтура нерсени айтат да, бир сүйлөмүн эстеп калып, ошону өзүңөргө ала алсаңар деле, бул аябай чоң плюс. Бул жөн эле мисал балдар, аябай көп азыр финансовый бизнесмендер көп, жанагындай коучинг деген сфера пайда болуп атат, коучтар көп, инвестиция менен заниматься эткендер, криптовалюта, биткоин деп атасыңар, андайлар толтура. Алардын арасынан ичинде Дилноза деп турат, Дилноза деген кыз бул Кыргызстанда биринчилерден болуп инвестология, именно инвестиция боюнча мектеп ачкан, ошондой. Анан инвестиция түзүп, портфель жасаганды үйрөтөт. Крупный компанияларга, мисалы, Apple да, башка ошондой компанияларга кантип акционер болсо болот, ошолорду окутат да. Эң негизги максат позиция жана оппозиция көрүүчүлөрдү ынандыруу. Жок, билим маанилүү, билим менен биз акчаны кылсак болот деп өзүңүздөрдүн позицияңарды жактайсыңар. Оппозиция тоже, жок, акча менен биз баардыгын алсак болот. Баардык нерсени акча менен биз престиждүү университеттерге, жеке мектептерге тапшырып билимди алабыз, башка нерсенин баардыгын акча менен, ден соолукту өзүңөрдүн оюңарды топтойсуңар. Ал эми көрүүчүлөрдү ынандырабыз демек, кайсыл топ жеңди, буну аныктайт биздин көрүүчүлөр. Акча менен баардыгын өзгөртсө болот. Например, өзүңдүн проблемаңды, если у тебя проблемы с полицией, ты можешь его решить просто подкупом начальника либо генерального директора. Ты можешь из слабого, например, давай возьмем футбол. Там сейчас на данный момент футбол это как бизнес-спорт. Ты можешь из слабого клуба сделать один из самых сильнейших клубов. Например, это как Парис Сен-Жермен или как Челси клубы, которые инвестировали такие богатые люди, как Абрамович и люди из Катара, которые начали спонсировать клубы. Деньгами ты можешь поступить в любой университет, даже в Гарвард, даже самый лучший университет, и получить знания. Юриспруденция боюнча билимиң болсо, сен ошондо билимиң менен эле ошол милицейский жеңип алсаң болот. Жана ошондой эле айтып кеттиң, мындай билимиң менен гана же мындай инвестиция кылганда да билим менен кылыш керек да, мындай анын риск жана прибыль бүт баарын карабынан кылышат да. Мисалы Катарга деле футболго жөнү жок эле акчаны ага салыша бербейт, анткени канчалаган миллиондогон фанаттар ошол Катарга келишет, өздөрүнүн акчасын төлөшөт. Ошондо дагы все это надо, они все это учитывают, и из-за этого у них билими болгон үчүн алар мындай өздөрүнүн Демократический жактан бул эң свободный страна, да? Они не просто так, ты сказала, но фанаты, этот клуб был вообще неизвестный, его никто не знал. Просто арабы пришли и начали просто спонсировать, и хотели своим мыслями сделать этот клуб лучше. Не только чтобы заработать денег, а просто сделать лучший клуб. Они просто пришли и спонсировали. Сендей адамдардан, вот сен ушундай сендей позициялуу адамдардан вот биздин өлкө өнүкпөйт да. Ошондуктан биздин получается, если сендей ушундай адамдар, позициялуу адамдар көбөйсө, то вообще биздин экономикабыз норго түшсө болот да. И то ошондо чоңдор эле чоң боло берет.
астыдагылар калат да. Сен ошол жагын ойлонушуң керек да. Бүт эле акча менен эмес да. Акча менен сен болсо немелерге, университеттерге өтө аласың деп, бирок университетке өткөндөн кийин андан ары эмне кылышың керек? Окушуң керек да. Не только чтобы заплатил и получил, но еще ты должен продолжать. Жаңыдан король болду бул мурунку принц Чарльз. Ошол ал деген жаш кезинде университетке өткөн экен жана ал менен кошо анын телохранители да ал университетте ал менен бирге жүрүп билим алган экен. Билим алганда ал акырында уже мындай акыркы курс экзаменде тапшырганда принц Чарльздан дагы анын телохранители көбүрөөк баал алып мындай диплому мындай жакшыраак болуптур деген мындай деп чыгыптыр. Ошондо биз карап көрсөк принц Чарльз ал деген мындай өзүңөр билип атасыздар ханзада, акчасы аябай көп, ошондой мындай белгилүү университет экен да. Ага өтүп алды, бирок ошондо да анын жанында жөн эле мындай жүргөн телохранитель ага караганда ушул мүмкүнчүлүктү колдонду да билим алды. Билим алган мындай мисал катары ушуну келтирсе болот да. Если бы этот принц Чарльз не был бы принцем, а он каким-то бедным человеком был, но умным, его бы никто не заметил бы, и он остался бы бомжевать на улице. Вот именно он принц, у него есть деньги, он может просто... Если бы он был умным, он бы все равно кем-то стал, да, ты говоришь. Но это не обязательно. Например, какой-то умный человек, он не обязательно может стать кем-то, потому что в этом мире прям большая конкуренция, и в любой профессии, любой деятельности очень много соперников, и просто за счет знаний ты не можешь кого-то обогнать. Тут в этом мире решают деньги, потому что если у тебя есть деньги, например, ты можешь влить в другие деньги и получить еще деньги. И знания не обязательно. Сен албетте акча азыр биздин жашоодо албетте азыр маанилүү, бирок эгер сен билимиң жок болсо, сен ал акчаны туура эмес колдонуп, сен акырында нөлгө түшүп калышың мүмкүн. Ал болсо айтты да өзүнүн интервьюсунда, балдарыңызды обеспечивать этип, андан ары бизнесиңизди таштайсызбы дегенде, ал жооп берген. Обеспечу, но свои бизнесы, то, что я сам добился, я не оставлю, потому что я не хочу лишать их процесса. Я не хочу, чтобы они сразу получили результат. Я хочу, чтобы они вот тоже увидели это, да. Поэтому для этого тоже нужно это знание, да. И то, что без Джантембера и Тотаус, то, что только с малого, да, начинаем. Но есть и люди, которые родились вот в обеспеченной семье, и они могут это, получив знания, это продолжить. И для этого нужно тоже знание. Бирок сенин билимиң болсо, сен ошол акчаны 2 эсе 3 эсе көбөйтө аласың. Мисалы, менин мисалга келтирип кетсем, казакстандский бир блогер, ал аябай көптөгөн жыл окуган, ал болсо 2 университетти бүтүргөн. Ал бирок азыркы убакта ал болсо адамдарды дагы үйрөтүп, адамдарды окутуп, ошондон эле ал акча да таап жатат. Бул болсо ага 2 эсе пайдалып кетти. Ошондуктан менин акыркы айтар сөзүм, азыркы жашоодо бизде билим абдан маанилүү. Эгер сен билимиң жок болсо, сен көп нерсени билбей калышың мүмкүн. Вот, например, возьмем Криштиану Роналду. Он же не гений у нас. Он за счет своих навыков в футболе он стал богаче. Но смотрите, у него есть несколько компаний. Это компания частных авиалайнеров и прям сеть ресторанов в Мадриде, в Англии и заодно и в Италии. Он же их не открыл прям своим гениальностью, он открыл, потому что у него есть деньги. И тут не обязательно, чтобы быть гением, можно стать богаче или деньги решают все. Бирок футбол ойнош үчүн эле билим керек да тура, акыл керек. Мына пас бериш үчүн мисалы. В нашем мире очень много людей, которые отучились на какую-то профессию, но при этом не выбирают свой жизненный путь на нем. Типа многие проучились на одной профессии, получают диплом, и по этим знаниям, которыми они получили в университете, в колледже, они не пользуются ими и чаще всего просто уходят в бизнес. Биз эми сабактарыбызды макалдар менен жыйынтыктагыбыз келип атат да. Биз мына эжекелер айтып атат, орусча сүйлөсөңөр, кыргызча силерди эркиндетчи. Бүгүнкү биздин тема, бүгүн сабагыбыз. Силер даже англисче сүйлөсөңөр дагы бүгүн мүмкүн, Азыр эми биз сабагыбызды макалдар менен жыйынтыктап коелук, Время деньги, time is money. Money has no smell. Акчанын жыты жок, All that glitters is not gold. Эмне дейт? Кыргызчасы жалтыраганын баары алтын эмес. Биздин чакан баарлашуу кечебиз аягына чыкты. Анда эмесе силерге активдүү катышкан окуучуларга биздин кичинекей ыраазычылык катыбызды берип коюуга уруксат эткиле. Баарлашуу сабагында активдүү катышкандыгы үчүн
Сенин оюң бизге өтө маанилүү болду. Куттайм алтыным. Эң сонун катышып бергениң үчүн рахмат. Чоң рахмат. Келе кой. Эң сонун. Колдоп коштоп турабыз, колдар. Чакан баарлашуу сабактарына дагы катышып, активдүү катышып берет деп ишенебиз силерге. Силер менен ушундай 1 саат убакытты өткөргөнүбүзгө биз абдан кубанычтабыз. Рахмат силерге чоң.